Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Бул маселе боюнча бизде азыр атайын программа иштелип чыгып атат. Сиз туура айттыңыз, биз азыр Центр технического обслуживания деген чоң өзүбүздүн бир имаратыбызды ачканбыз. Ошол жерде бүгүнкү жаңы технологияларга баалык, ошолорго ылайыктуу техникаларды алып келип, программирование алып келип иштеп атабыз. Онлайн казино азыр дагы иштеп атат, билесиздер, территориябызда. Башка мамлекеттердин казинолору иштеп атат. Ошол жерге биздин балдарыбыз барып, балдарыбыз, жарандарыбыз барып ойноп атышат. Мына алардын серверлери Казакстанда, Россияда, башка бүт эле мамлекеттерде. Мына азыр эгерде биз ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, бардык чет өлкөлөрдүн турган серверлер биздин мамлекетте онлайн казинолордун баарын жапканга мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Биздин мамлекеттен өзүнөн лицензия алып, ушул жерде гана түзүлгөн баягы онлайн казинолор иштейт. Ага дагы жана Акылбек Сөмбекчи айткандай, биздин жарандарыбыз биздин паспорттор менен регистрация боло албайт, жана алып кирип ойной албайт. Андан сырткары казино боюнча, казиного мына айтып атпайсыңар, ким гарантия берет? Ошол кыргыздар кирип ойной албайт дегенине. Буга мыйзам гарантия берет. Адам гарантия бере албайт. Сиздер кабыл алган мыйзам гарантия берет. Ошол мыйзамды аткара турган мына биз Кудай буйрса аткарганга аракет кылабыз. Көпчүлүк депутаттар айтып атышат, туура айтып атасыздар, ыйманды айтып атасыздар, динди кошуп айтып атасыздар. Биз деле баарыбыз мына намаз окуган жигиттербиз, баарыбыз деле. Бирок ошо ыйман деген жигиттердин деле мен билемин, маалыматым бар, кандай иштерди аткарып жүргөнүңөрдү. Так. Кайсыл обменкада иштеп атканыңарды, обменкадан кандай проценттерди берип атканыңарды, ыйман деп коюп туруп, кайсыл жерде канча акчаны каерге апарып берип атканыңарды, баарды документальный бардыгы бар. Ошондуктан, урматтуу туугандар, саясат кылбастан мамлекеттеги элибизди, журтубузду багып алганга аракет кылышыбыз керек. Мына ыйман дегендер, казино жаман дегендер, казиного барып, казинодон чыкпай күнү-түнү жаткандар бар. Күнү-түнү жаткандар болгон. Мына баарыбыз билебиз ал депутаттарды. Ушер туруп алып айтып атат мына сүйдөп. Ошол жерде банкрот болуп, чыга албай казинода калып кеткен адамдарды алып чыккан адамдар бул жерде отурасыңар. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, ушул нерсени саясатташтырардын алдында жакшынакай бир ойлоп алышыңар керек. Туура араңарда мындай чынчыл депутаттарыңыздар да көпсүздөр. Көпсүздөр. Ошондуктан, урматтуу Бактыбек Үсенович, сиз айткандай, онлайн казинону башка мамлекеттерде серверлер турганын биз блокировать эткенге мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп атат азыр. Муну мамлекет ушу шартты түзүп берип атат. Кудай кааласа, Кудай буйрса, анан могул жерде тигил Жанар Кубанычевич айттыңыз, жанагы биздин мурда паспорт алып, Россияда айрыкча Россияда бир эң азы дегенде 500-600дөн статистика боюнча, көп дегенде 800-900гө чейин адамдар паспорт алып алды деген маалыматтар бар. Эми ал так маалымат аз айтыш кыйын. Ошолор боюнча дагы азыр жаңы программирование даярдап атышат балдар. Так. Аларды ошо ининен да алышып, булар бизде төрөлүшкөн, бул жерде өсүшкөн, бул жерден паспорт алышкан адамдар. Барып паспорттарды алмаштыргандарды гана. Бирок Россияда барып төрөлүп калса, кыргыздын балдары Россияда төрөлүп атпайбы? Аларга биз маселе кыла албайбыз. Ошондуктан бул маселеге дагы бир категория граждандарды киргизгенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Рахмат. Биз динди, ишенимди ар кандай саясий иштерге, шайлоолорго мына ушундай мыйзамдарга аралаштырбашыбыз керек. Ишеним бул адамдардын ишеними, бул ыйык нерсе. Ошону мына ушундай парламент трибунасына алып чыгып, ар кандай кылып мындай пайдаланганга эч качан жол берилбеш керек. Бул жерде биз мыйзамдар тууралуу сөйлөшөбүз. Азыркы мыйзам бул экономикалык мыйзам. Мына ошону түшүнүп алышыбыз керек. Тескерисинче, жана ушундай жанагы күнөө болот, жана башка дегендин бардыгы, урматтуу кыргызстандыктар, казино ойногогула, казиного кирбегиле, бул болбойт деп үгүттөш керек. Мына бул дагы жардам. Элге, жерге болгон жардам. Урматтуу кыргызстандыктар, казиного кирбегиле дегиле мына. Мына ошону баарыбыз үгүттөйбүз. Экинчиден, Акылбек Сөмбекчи, ушул түшкөн каражат бир гана Кытайдын карызын тейлөөгө кетсе жакшы болот эле. Үчүнчүдөн, жанагы бизде 100 миң деген кыргызстандыктар бар да, жана Орусиянын жана башка мына Казакстандын паспортун алганчы. Ошолор казиного кирип аракетин жасаса,
кирип атканда кайсы жылы базадан киребестен чыгып калат? Качан паспортун алмаштырган? Бул Кыргызстандын жараны болгон 15 жыл мурун. Кийин паспортун алмаштыргандагы деген жана базадан чыгып калат. Ошондой адамдарга дагы киргенге тыюу салышыбыз керек. Ошондо Кыргызстандагы башка мамлекеттин жарандыгын алган биздин мекендештерибиз дагы казиного кире албай калат. Мындай чечүүнүн жолун тапса болот. Эми эл жанагы 90-жылдардан бери ар кандай бийликтер келип алмашып, убадалар болуп ишенбей, ошол кыргызстандыктар дагы кирбейт деген көпчүлүгү ишенбей турушат да. Ошону ишендириш үчүн бир кыргызстандык кирсе дароо лицензиясын тартып алып туруп, 10 секунд. бир эле кыргызстандык кире турган болсо, ошол казинону жаап, лицензиясын тартып алып, айыпка жыгыш керек, ошондо башкалары ойлонуп калат. Мына ушундай жол менен Мынагы бизде чындыгында бир дагы сервер жок да, онлайн казинону. Булар бардык Казакстандан, интернет аркылуу, Россиядан, бүтүн букмекерский контораларчы. Ушулардын бардыгын блокировать этиш керек. Онлайн казино ачам десе, Кыргызстанда регистрация болуп, серверлерин ушул жерде коюп ачсын. Ошондо гана кыргыз жараны ойнай албайт деп мен ошого ишенем да. Сизден сураныч, ушуну бир көзөмөлгө алып берсеңиз, азыр мына мүмкүнчүлүгүңүз да бар. Көптөгөн оборудованияларды алып келип атасыңар. Мен ойлойм, ушу тыюу салууга сиздин чындыгында эркиңиз жетет депчи. Калганын чын айтайын, эми казиного кирип чыкканычы физически. Ал оңой токтотсо болот да. Мына ушу мен бир эле суранычым ушу, онлайн казиночо катуураак көзөмөлгө алып койгула. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы? Биз коом билет, мамлекет билет, бардыгыбыз айтабыз, туризм Кыргызстандын келечеги деп. Бизге келген бизге келген туристтердин эмнеге биз укугун чектешибиз керек. Мен айтам, казино ойно деген бул укук. Макул, биз өзүбүздүн жарандарды чектедик мыйзам менен. А чет элдик туристтерди бул жака кызыктырып, тартып, эмнеге биз алардын укугун чектешибиз керек деген мен өзүм суроо коем. Мен бул мыйзамды колдоордон алдын өзүм суроо бердим. Эмнеге мен каршы чыгышым керек мен бул мыйзамга? Мен бир дагы негиз таппадым. Туура мага айтышат, бул арам дейт. Ошол эле барга кирип, арак ичүү, түнү менен оюн зоок кылуу, ал дагы укук. Эмнеге аны чектебейбиз? Ошондуктан мен айтайын мындай деп, мен бул мыйзамды колдойм. Мага эч кандай бирөө айтып, ушуну колдогонго мага негиз таап бере албады. Мен өзүм дагы таба албадым. Анан ыйман, тарбия жөнүндө сөз болуп атат. Казиного кирүү кирбөө бул тарбия. Демек биз өзүбүздүн жарандарыбызды же балдарыбызды тарбиялабай койгонбуз маалында. Ыйман боюнча Раматылык Чубак көбүрөөк жашта болмок. Аны айткан сөздөрү менин да эсимде. Мен сыйлаган инсан. Ал айтат эле, алым болуш үчүн, кары болуш үчүн светтик билим аркылуу барыш керек. Светтик жашоо менен жетиш керек ага. Ошондуктан мен эч кимди үгүт кылганым жок. Мен бул мыйзамга макулмун. Жакшылык болсун, өкмөттүн койгон ою ишке ашсын. Бул маселе абдан олуттуу, мамлекеттин келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн деп, ошон үчүн мына ушул мыйзам долбоорунун ээси, демилгечиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсенбекович өзү келип, мына депутаттардын көптөгөн суроолоруна жооп берип атат. Эми карап отурганда сиздин жоопторуңузду угуп отуруп, оңго барсам атым өлөт, солго барсам өзүм өлөт дегендей бир кызыктай жагдайды түшүндүрүп бердиңиз да, бүгүнкү күндө экономиканын абалын. Эми бүт бардыгыбыз ушу кыргыз эли, кыргыз мамлекети өнүп өссүн, жыргал заманда жашасын. Жыргал заманга жашаш үчүн элдин жашоосу акырындан өсүп өнүгүш керек. Дароо эле жыргал заман курула калбайт. Аны бардыгыбыз билебиз. Ошого сиздер аябай аракетиңиздерди кылып атасыздар, ар тараптуу. Эми чынын айтыш керек,
Мына айрым адамдар айтып кетти, мен комментарий бергим келбейт. 5 убак намаз оккан депутаттар да колдойбуз деп атат депчи. Бул ар бир адамдын жасаган адеби ошо оккан намазы дагы өзү үчүн жооп берет. Дин менен мамлекет ажыратылган. Эч качан диний түшүнүктүү, диний маселени мамлекеттик маселеге аралаштырбашыбыз керек. Бул баш мыйзамыбызда жазылган. Эгер антип отура турган болсок, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын колдогон адамдар эл душманы болуп калат да, ошондон алыс болушубуз керек. Анан мына бул жерде эң башкы маселе ушу кыргыз жарандары ушул казиного кирбейт деген мындай чоң бөгөт коюлуп турат да. Чынын айтыш керек, азыр деле мына башка өлкөлөргө барып ойногондор толтура, кошуна мамлекеттерге барып. Онлайн ойногондор толтура. Мына ошонун бардыгын бул керек болсо чектөө да. Бул чектөө. Анан ошо тышкы карзды төлөйбүз деп ушундай жагдай болуп атканын айтып атасыздар. Мына биз ошол себептен ушу 10 секунд. Ушул тышкы карз бул мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө өтө чоң жүк. Мына ошол жүктөн арылыш үчүн ушул кадамга барып атасыздар. Сөзсүз түрдө тышкы карздан биз арылышыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, биз туура түшүнүп, туура мамиле жасашыбыз. Аралаштырбай эле коелу деп. Биздин салыктар баарынан түшүп атпайбы? Туура. Арактан дагы түшүп атат. Эгерде чочко багып, чочкону сатса, же чочконун этинен колбаса жасап, ошондон киреше алып атса, андан дагы алып атабыз. Биздин бюджетибизге салыктын баары закон боюнча кайсы иш болуп атса, ошонун негизинде болгон булактарынын баарынан бизге келип түшүп атат да. Бирок мен жеке оюм боюнча алар кантип адалданып калып атат. Анткени биз зарплата берип атабыз, пособие берип атабыз, пенсия берип атабыз, тышкы карызды тейлеп атабыз. Өкмөт менен парламенттин 368 000 бюджетте отурган кызматкерлердин айлыгын берип атабыз. Ошентип ал адалдашып калып атат го деген мен ой пикирим бар да. Республикада тынчтык болот дейт. Мен бул мыйзамга каршымын. Себеби эмне себептен? Биз балким башка нерседен үнөмдөйлү, жумушчу орундарды түзөйлү. Азыр мына жакшы шарттар түзүлүп атат. Башка мамлекеттер менен өзүңүз жакшы айтып кеткен жана маселелерди колдоо калайлы. Эми казино, оюн шок, башка нерселер илгертен бул зыян алып келген, элдерге да зыян алып келген. Ошондуктан буну балким бир ойлонуп көрөсүздөр. Биздин жарандарга зыян алып келбейт деп сиздерге мыйзам алып келип берип атабыз да. Кыргыздын жарандары сиздерди шайлап, сиздердин макулдугуңуз менен президент бизди шайлады. Кыргыздардын жарандарын ойлонсун депчи. Жалпы ааламдагы жарандардын баарын ойлойбуз десек, анда сиздики туура. Бирок жалпы Кыргызстандын жарандарын ойлоп атканда оюңузду мен бөлүшө албайм. Бул биринчисинен. Экинчисинен, ферула дегенде азыр сиз өстүрүп атасыз, мен да кызыгып атам баарына. Фармацевтикада да колдонсо болот экен, легкий наркотик жасаса да болот экен. Анда феруланы дагы жабайлы да. Өстүрбөйлү да анда. Анда бир жери болот, зыян алып келет экен, бир жери пайда болот, анда болбойт экен деген болбойт. Анда принципти до конца кармайлы да. Зыян алып келе турган аракты саттырбайлы. Ферула менен иштебейли. Эчтеке кылбайлы анда. Эгер инсанга зыян келсе, зыян келген нерседен кайтышыбыз керек. Эгер сиз айткан нерсе туура болсо, анда биз кайтабыз. Тибетте монахтар бар, эчтеке кылбайт. Күндүн нуру менен анан суу ичип коюп эле отура берет экен. Анда ошондой кылайлы. Зыян алып келбейли эч кимге. Иштебей эле коелу анда. Эми үнөмдөөчү жерлер болсо үнөмдөшсөк болот. Бул маселени мына эми депутаттар өздөрү 10 секунд. Ар ким өзүнүн жүрөгүнөн менен акылдашып добуш берет. Мен айтайын дегеним, үнөмдөсө болот да. Үнөмдөөчү эгер мүмкүнчүлүк болуп калса. Туура. Расходтон дагы үнөмдөгөн аракет кылып атабыз, доходту да көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Эки жагын тең колубуздан келген ишти жасап атабыз. Балким кемчилик кетип атса керек, кемчиликсиз бар өкмөт болбойт экен, иштеп аткандан кийин. Биз мындан ары дагы аракет кыла беребиз.
Рахмат, кийинки сөз Түменбаев Акылбек Тогузбаевичке берилет. Рахмат, талантырды Маматович. Эми мына Акылбек Үсенбекович келип, Камчыбек Кыдыршаевич келип баягы жогорку кеңешке түшүндүрүп, бүгүнкү күнгө чейин дагы баягы түшүндүрүү иштери ошол жогорку кеңеш менен иш алып баргандары кичине жакшы болбой аткандыктан баягы көп депутаттарыбыз каршы чыгып, бүгүнкү күнү баягы саясатташтырып, ошол диний көз карашка буруп кетишти да. Ошол арабызда ошол диний баягы намаз окуп, бешмал окубагандары дагы бар, өздөрүнүн баягы саясатта очко топтойбуз дегендери бар. Ушул эме менен саясатташылып кетти Акылбек Үсенбекович. Ошондуктан бүгүнкү күнү кичине ар кандай эки ача көз караш болуп калды. Эми мына келип жакшы түшүндүрүп берип, жакшы өзүңүздөрдүн ойду айтып, ошол мамлекетибиз Кыргыз мамлекети Кытай мамлекетине 4 миллиард 200 миң доллар карыз, андан бөлөк дагы карыздарыбыз бар. Ошол кыргыз жарандары кирбейт деп кепилдик берип атасыздар. Мына Камчыбек Кыдыршаевич да өзү түшүндүрүп жакшы айтып кетти. Оборудованияларды алып келдик. Биз кепилдик беребиз, кирбейт кыргыз жарандары деп. Мындан артык эми баягы депутаттарга, элдерге түшүндүрүп болбойт да. Эми кепилдик берип аткандан кийин ошол лицензия берилгенде, мына Жанар Кубанычев да айтты, Элмырза Ракиевичтер да айтып кетти. Кыргыз жараны кирсе, лицензиясын алдырып, ошол штрафындагы, ошол биз өзүбүздүн сунуштарды киргизген сунуштарды кошо кабыл алып, ошол сунуштар менен кабыл алып бүгүнкү күнү өткөрүп берсек, ошол кийин биздин сунуштар өзгөрбөш керек да, Акылбек Үсенбекович. Ошондуктан бардыгыңыздар баягы Кыргыз мамлекетинин бүгүнкү күнүкү бюджетин, ошол сиздер айтып аткан мектеп, жол. Эми биз депутаттар да кичине элдин баягы элдин берген тапшырмасы менен ички сезимдер болушу мүмкүн, бирок өкмөттө андай болбош керек да. Өкмөт элди кантип багуу жолун гана ойлонуш керек. Бул жол туура жол деп ойлойм. 5 миллиардка чейин, 1 миллиардтан 5 миллиардка чейин түшсө, бул мыйзамды мен колдойм. Бир гана нерсе, эл менен жолугушуп жүрөм, элдер суранып атат. Жанагы немелер кирбесин, кыргыздар, кыргыз тектүү жарандар кирбесин. Анан лицензия менен казинодон түшкөн доход дагы көбөйдүрөк. Лицензия 300 сом деген болбойт, өйдө көтөрүш керек. Истамбулда күндө кармайт закрытый казинолорду. Күндө новосту көрөм. Бул кылмыш да, бул преступление. Кылмышкерлер ачат экен, коопсуздук органдары аны кармап жазалайт экен. Кыргызстанда да ошондой болот. Бул кылмыштын улуту жок да. Кыргызстанда деле закрытый казинолорду ачылып, кармалып, Истамбулда да күндө кармалат, күндө ойногондорду. Башка өлкөлөрдө да кармалып атса керек. Бул кылмышты аны коопсуздук органдары чечет. Ошондуктан жанакы эл кооптонгон нерселерди алып койсоңуздар эле, кийин акча түшөт. Биз жана сурап атпайбыз, мектеп сал, жол сал, акча бер, ошонун баары ишке ашат деген ойдобуз. Башка жолдорду да алып келсеңиздер, биз колдоп бергенге аракет кылабыз. Рахмат. Ушул казиного каршы жүргүзүп аткан үгүт иштеринин артында күчтөр болуп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде 2011-жылы сентябрь айында жабылып атканда ошондой топтордун үстүнөн биз иштегенбиз. Мен укук коргоо органдарында иштеген кызматкер катары айтып коеюн. Айтан дегенде ошол убакта эле Казакстанда Капчыгайда ачылып атат. Болгон ушул биздин кумар оюнчулардын баары өтүп кетип атат да. Бүгүнкү күндө мынакей ушул бүгүнкү жыйындан кийин сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттарынан каралоо башталат. Ошолордун үстүнөн иштеп коюш керек. Себеби деген анын баары каржыланат. Мүмкүн митинг кылабыз деп чыккандар да болот, топ-топ болуп, анын артынан да карап көрүңүздөр. Өздөрү болбосо дагы ошонун артында турган чоң үчүнчү күчтөр бар. Акыл Үсенбекович, мүмкүн бар болушу мүмкүн, эми кепилдик бере албайм. Бул бир маселе. Экинчи маселе болсо, бул столдор боюнча, Акыл Үсенбекович, тиги мыйзамды карап көрдүм, ар бир столго өзүнчө лицензия беребиз дейсиздер. Бул баягы ысык көлдүн кейпин кийип калабыз. Ар бир койкага бирден патент болуп. Бир пансионатта 1000 койка болсо, отчет болсо 10 койканы гана берип калат да, ошондой сыяктуу болуп калабыз. Ошол нерсени бир карап койсоңуздар. Анан биякта кесиптештерден дагы бир сунуш түшүп келип калды. Эмнеге биздин жарандарга
кайдыгер мамиле кылбайбыз дагы, тиги чет мамлекеттерге ойното беребиз дейсиздер. Чет мамлекеттен бияка келген адамдар бул колунда бар. Өздөрүнүн жашоосунда орду бар, чоң-чоң завод, фабрика салып, керек болсо самолет салган, чоң-чоң инсандар келип туруп ойнойт бияка. Алар үчүн бул кумар оюну, бул как развлечение да. Алар арам жолу менен таппагандар, аларда бул маданияты өтө жакшы өнүккөн. Биздикинде ол акыркы энесинин пенсиясын алып келип туранан болгон жашаган үйүн бар сатып алып ойнобойт. Аякта культура такыр башка. Бул сунуш катары айтып коеюн. Рахмат кылгыч. Урмат депутат Сулайманов, бул боюнча мен айтып коеюн. Биринчиден, теңиз бөлтүрүк бул жерге бул мыйзам долбоордун эч кандай тиешеси жок, бул бир. Экинчиден, 50 миллиондо бурда баттырсыр көрбөй атасыңар дегендер туура эмес. Биз баарын көрүп турабыз, карап турабыз. Урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө ошол кумтөрдү текшерүү боюнча счеттүү палатаны дайындаган. Биз да укук коргоо органдары биз дагы аны текшерүүнү жакында уже баштап аягына чыгарабыз. Экинчиден, баягыдан бери 2 жолу 3 жолу айтып атабыз. Тияк карасам ыйлаймын, бияк карасам күлөм деп. Ыйлабаң да, күлбөң дагы бербей эле коюңчу сиз добушуңузду. Ладно? Пожалуйста. Баягыдан бери 2 жолу ушундай айтып атасыздар. Давайте вот конкретно определяйсеңиз, ыйлабаңыз дагы, өзүңүзгө кыйынчылык келтирбеңиз. Определяйтесь и давайте. Дайте голоса или не давайте голоса. Все, пожалуйста. Жеңиш Шермаматович кумтөр маселеси боюнча теңиз бөлтүрөккө сөз айтып чыкты эле. Жана ижарага алуу боюнчачы. Мына бүгүн маалыматтар келип атат, ушул ижаранын ордуна биздин жогорку кеңештин мурунку зданиясын бериптир, ушул жака жайгаша турган болду депчи. Менин түшүнүгүмө караганда, значит теңиз бөлтүрөк кумтөрдүн акчасын өзү каалагандай силерме кеңешпетип иш кылат экен да, я так понял. Себеби дегенде, мына ушул окшогон мына өйдөдө коллегалар айтып кетти, биздин өзүбүздүн бюджетке салган, мамлекетке чөткөн акчаларыбызды каалагандай пайдаланып аткан кээ бир азаматтарыбыздын атынан биз мына азыр элдин алдында мындай мыйзамды кабыл алба дегенине карабай, мына силерди азыр каргайын десем жалгыз балам, каргабайын десем байкуш балам болуп, мына баары ушул иштин артынан аракет кылып атабыз. Мына ошол окшогон маселеде көңүл буруп койсоңуздар, 50 миллионго чейинки кеткен акчаны көрбөй калып атасыздар сиздер. Силер менен кеңешпей болар. Рахмат, мен бул сиздин заметке алып койсоңуз. Анан дагы айтып койчу нерсе, мен ушул теңиз бөлтүрүктүн 1 жылда кылган иштерин дагы бир мына бүгүнкү катышып атканыңызга байланыштуу bir жылдык отчетун алып койсок кандай болот ушунукун, эмне иш кылганы боюнча? Урмат депутат Сулайманов, бул боюнча мен айтып коеюн. Биринчиден, теңиз бөлтүрүк бул жерге бул мыйзам долбоордун эч кандай тиешеси жок, бул бир. Экинчиден, 50 миллиондо бурда баттырсыр көрбөй атасыңар дегендер туура эмес. Биз баарын көрүп турабыз, карап турабыз. Урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө ошол кумтөрдү текшерүү боюнча счеттүү палатаны дайындаган. Биз да укук коргоо органдары биз дагы аны текшерүүнү жакында уже баштап аягына чыгарабыз. Экинчиден, баягыдан бери 2 жолу 3 жолу айтып атабыз. Тияк карасам ыйлаймын, бияк карасам күлөм деп. Ыйлабаң да, күлбөң дагы бербей эле коюңчу сиз добушуңузду. Ладно? Пожалуйста. Баягыдан бери 2 жолу ушундай айтып атасыздар. Давайте вот конкретно определяйсеңиз, ыйлабаңыз дагы, өзүңүзгө кыйынчылык келтирбеңиз. Определяйтесь и давайте. Дайте голоса или не давайте голоса. Все, пожалуйста.